Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Adamlar жоқтан қылған, құдірет күшті Алла Тағала шексіз шүгірлерді мақтауларды айтайлы. Анам сүкімді құл Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның ардағына салауаттарды айтайлы. Бұйырса сабағымызды улайбыз. Сабақта бүгін бұйырса сабағымыз намазды бұзуучу амалдар бойынша, жаңадан намаз дұрыс болбаған амалдар бойынша иншалла сабағымызды қылабыз. Бұл жақта имам Фадай радиллаху анху әл-бабу самин 7-ші бап деді фил муфсидат, намазды бұзуучу нәрселер. Намаз жарабай қала тұрған абалдардан екеуі бар. Біреусі намазды бұзып қояды, біреусі тақыр намаз аслан башталышы дұрыс болбаған намаз. Амалдар бар, ошолордун ичинде биз азыр намаз кайсы нерселерден бузулат, эмне себептен бузулат, ошолор боюнча сөз кылабыз. Анан аягында намаз такыр жарабай турган абалдар боюнча да сөз кылабыз иншалла. Китепке киришкенге чейин туугандар, намазды буза турган нерселер, эгер намаз кайсы бир себептен бузулуп калса эмне кылыш керек? Намаз кайсы бир себептен бузулуп калса, анда намазды кайра башынан окуп бериш керек. Мейли кийинчерээк билсеңиз деле ал нерсеничи. Мисалы сиз ушул убакыт чейин билген эмессиз, кээ бир нерселерди азыр билдиңиз, эми билгениңизден кийин кээ бир амалдар кылып жүргөн болсоңуз, азыр ошолордун казасын аткарып бересиз. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн илими менен кылган жакшы болот, туугандар. Андан кийин кээ бир намазды бузуучу амалдар бар. Ал амалдар намаздын өзүнү бузбастан дааратты дагы бузуп коет. Анда эмне? Кайрадан даарат алып келип, кайрадан окуш керек болуп калат ал намаздычы. Намаздын убактысы чыгып кете элек болсо, кайрадан окуп бересиз. Ал эми намаздын убактысы чыгып кеткен болсо, кайрадан каза кылып бересиз, Башка кутулуунун жолу жок. Эми ошол намазды бузуучу нерселер. Вахия фи тахқиқи хамсатун алал умум. Жалпылап айтканда, намазды бузуп коюучу нерселер 5. Жалпылап айтканда, ичиге киришпестен, жалпылап кайда эреже катары айта турган болсок, алар 5. Биз эми ошол жалпылай айтабыз, аны ичинен бөлүп-бөлүбөстөн кээ бир нерселерди айтып кетебиз. Биринчи намаз бузуп коюучу нерсе ат-такаллуму би калами наси мутлакан хакыйкатан ау хукман. Намазда адамдардын сөзүнөн сөз сүйлөй турган болсоң, мейли ошол сөздү чыныгы сөз болсун, же болбосо ошол сөздүн өкүмүн алуучу нерселер болсун. Хакыйкатан ау хукман. Намаздын ичинде адамдар сүйлөй турган сөз, же болбосо адамдар сүйлөгөндө колдонулуучу нерселер, колдонулуучу ишара деп коебуз, колдонулуучу ошол сөз катары колдонулуучу нерселердин бардыгы жараксыз. Анткени бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисте мынтип айтат: "Инна хадиhi ссала ла ясруху фиха шей'ун мин каламин нас." Чынында бул намазда адамдардын сөзүнөн эч нерсе жарабайт бул жакта дейт. Иннама хуа тасбиху, алем намаз бул тасбих, Аллахка мактоолор, ва такбир, Аллахты улуктоо, ва кираатул Кур'ан, анан Кур'ан окуу. Намаз ушул нерселерден турат. Алем башка нерселер кошулуп кетсе, мисалы адамдардын сөзүгө окшогон нерсе, бул нерсе эмден намазды бузуп коет. Пайгамбардын кээ бир хадистеринде намазда сүйлөсө намаз бузулбайт деген сыяктуу хадистер келет. Ал хадистер кантип түшүнөбүз десе, ал хадис туура түшүнүш керек. Эмне исламдын башында намазда сүйлөгөнгө уруксат болчу. Исламдан кийин сүйлөгөнгө кийин насых болгондон кийин, насых деген эреже бар бизде эмне? Өкүмдөрдүн кээ бирөөн жокко чыгара турган эреже. Мында эмне? Кайрадан сүйлөгөнгө уруксат болбой калган ал учурчу, кайрадан сүйлөгөнгө уруксат берилген эмес. Аллах Таала бул боюнча Кур'анда эмне дейт? Ва куму лиллахи канитин. Аллах үчүн силер эмне? Канит кылып, то есть үн чыкпастан тургула дейт. То есть ашыкча намазда айтылган, намазда уруксат берилген нерселерден ашыкча сүйлөгөнгө уруксат эмес. Эми адамдардын сөзүнө кандай гана сөз болбосун, мейли кыргызча болсун, арабча болсун, айырмасы жок. Арабтар деле кыргызча кандайсың жакшы болсуң деген сыяктуу сөздөр бар да, туурабы? Ошол сөздөрдүн эч кайсы жарабайт. Бул хакыйкатан болсун. Хакыйкатан деген кандай сүйлөйсүз? Мисалга бирөө келди, ассаламу алейкум деп сүйлөдүңүз. Кандайсың, жакшысың, сен эми барып келдиң деп бирөө сүйлөдү, бакырып жатат, паланчы десе азыр деп койдуңуз. Намаздын ичинде туруп. Намазыңыз бузулат. Туурабы? Кээ бир энелер ушундай кылып коет, жаш өтүп калгандар. Бул жакта токтоп тур, азыр мен кылып берем дегенде кылыпчы. Ошондо намаз бузулуп калат. Мисалы кээде аксакалдардан көрүп калганбыз, намазда туруп канча рекет окудук дейт да артындагычы.
2 рекет болду десе, деп туруп кетет. Ушул нерсе намаз бузуп коет туган. Намаздын ичинде кандай гана сөз болбосун. Азыр, токтоп тур, күтүп тур, намаз окуп жатам деп атайлап сүйлөсөңүз да намаз бузат. Бирөө издеп жатат сизди, каяктасың деди. Издеп таппай жатат, үйүңүздүн ичиндесиз, же болбосо бир чекеде намаз окуп жатасыз, көрбөйт, анан деп ошого билдириш үчүн үн чыгарып жатасыз деп. Ушул нерсе сүйлөгөндө эле болуп калат. Сүйлөгөндө мен бияктамын дейсиз го. Ошого далалат катары колдонгондо ушундай. Ошондой эле бирөө сырттан келсе, ассаламу алейкум десе, алейкум ассалам деп ага жооп катары кол көтөрүп койсоңуз, ал деле намазыңызды бузуп коет. Бирөө кол сунду же намазда турат экенсиз, колду байлап турсаңыз, же бияка эркек болуп бул жакта байлап турсаңыз, бирөө кол сунса, көрүшүп койсоңуз эмне намазыңызды бузуп коет. Неге дегенде булар сүйлөгөн сыяктуу эле. Сүйлөө эмне десе, бир адамды чакыруу, же болбосо ошо чакырганга жооп берүү. Жооп чакыруу сөз менен болот, кеде ишара менен болот, кеде мындай кыласың туурабы, кеде бияка тамак дейсиң, ушул сыяктуу бул ишара дагы чакырууга кирет. Мейли сүйлөө менен болсун, мейли ишара менен болсун. Ошондой эле жооп берген нерсе дагы сүйлөө менен да болот, ишара менен да болот. Ушул жерде калам деген ошол сүйлөө дегени ошол чакырууга же болбосо сүйлөөгө айтылат, же болбосо жооп берүүгө айтылат. Чакыруу адамдарга бир нерсе хитап кылуу, адамдарга чакыруу же адамдарга кайрылуу, бул сөз менен кеде ибараттар менен, далалаттар менен болот. Ушунун экөө тең намазды бузат. Эгер далалат менен, далалат катары сүйлөсөңүз намазды бузат. Далалат катары кыймыл аракет кылсаңыз дагы эмне намазыңызды бузат тугандар. Ошондой эле жооп берсеңиз дагы, ошондой эле Кур'ан аяттарынан ушундай максатта окуй турган болсоңуз, намазыңыз бузуп калат. Мисалга бир Ибрагим деген бала келди да үйүңүзгө, же болбосо келди. Анан Кур'анда саламун аля Ибрахим деген аят бар. Ошол келгендиги үчүн окудуңуз. Саламун аля Ибрахим, Ибрахим келгениң тынчтык болсун, жакшы келипсиң, кош келдиң деген сыяктуу эле мааниде да, саламун аля Ибрахим. Ошондой мааниде колдонуп айтып калсаңыз, анда эмне болот? Намазыңыз бузулат. Сыртта бирөө мал союйн деп жаткан экен, сиз эмне бисмиллах маҗрейха деп окудуңуз. Же болбосо иннаху бисмиллахир рахманир намаз сүрөсүнө келет, иннаху бисмиллахир рахманир рахим. Ушунтип окудуңуз. Ушундай кылып окусаңыз эмне болот? Намазыңыз бузулат тугандар. Ошондуктан этият болуш керек бул нерселерди кылуудан. Мейли Кур'ан окуп туруп деле ошол адамга чакыруу кылсаңыз, ошол адамга жооп иретине берсеңиз, эмне болуп калат? Анда намазыңыз бузулат. Мисалы бирөө сурап жатат да сырттан. Бирөө сурады, кафирлар кандай болот экен, эми кыяматта өмүрү кандай болот экен десе, сиз Кур'ан окуп жооп бердиңиз. Финнари жаханнама халидина фиха, алар тозокто төрүп калат деп. Арабчада Кур'ан менен ушундай жооп берсеңиз, мында да намазың бузулат. Бирөө сурады, Аллах кандай десе, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм деп жооп бердиңиз. Ибадат кылууга зат татыктуу, андан башка зат жок, ал хай, ал дайыма тирүү, кайюм дайыма тик туруучу, дайыма бар деп ушундай жооп бердиңиз. Же Wallahu huwal malikul quddus salamul mu'minul muhayminul деп жооп бердиңиз. Ушундай болсо да намаз бузулуп калат тугандар. Кыскасы, намаздын ичинде жалпак тил менен айтканда башка бирөөгө кайрылуу кылбаш керек, кайрылса жооп бербеш керек. Чүнкү тугандар, намаздын ичинде башка бирөөгө кайрылуу кылбаш керек. Кайрылуу сизге кайрылса, ага жооп дагы бербеш керек. Эгерде кайрылсаңыз же жооп берсеңиз, мейли ал сөз менен болсун, мейли ишарат менен, далалат менен болсун, бир кыймыл аракет менен болсун, ага дагы эмне кыласыз? Намазыңыз бузулуп калат. Мисалы арабтарда, бизде кыргыздарда жаман нерсе бул, бирок арабтарда мындай жакшы нерседен токтоп тур дегенде ушинтип айтат алар, мына кылып тур деп. Бизде кыргыздарда бул жаман мааниде. Ошондой бирөө келип калса арабтардан мынтип койсо, кичине күтүп тур дегендей кылып койсо, булдан намаз бузат тугандар, Же бирөөгө айттыңыз, канчапта намазың бүтөт десе, сиз мына 2 мүнөттө же 5 мүнөттө бүтөт десеңиз да намазыңыз бузулат. Кыскасы кыймыл аракеттин бардыгы бирөөгө жооп иретинде же кайрылуу иретинде, мейли сөз менен болсун, кыймыл аракет менен болсун, намаздын бардыгын бузат. Бул боюнча толгон токой маселелер китептерибизде эскерилет тугандар. Ошолордун кээ бирөөлөрүн айтып кеттим. Андан кийин ваддахику. Намазда үн чыгарбай күлүү, ушул нерсе да намазды бузат. Бизде күлүүдү алымдар 3кө бөлөт. Табассум, ад-дахик, ал-кахкаха кылып 3кө бөлөт. Эми ушунун ичинде биз дахикти айтып жатабыз. Дахик дегени күлүү, үн чыгарбай күлүүнү айтат. Ушул нерсе намазды бузат. Караңыздар, табассум деген жылмаюу деген. Жылмаюу дегени кандай? Жөн эле бир нерсе ойго түшүп кетти же бир нерсени эсиңизге келди,
жылмайып койдуңуз. Кичине оозуңуз мындай болуп калды. Кичине оозуңуз эле кыймылдайт, эриндер элечи мынтип койдуңуз. Же болбосо өзүнчө курсам болуп койдуңуз ичиңиздечи. Бул нерсе намаздан бузбайт, дааратты дагы бузбайт. Бул нерсе таасирин тийгизбейт намаздын бузулуусуначы, даараттын бузулуусуна да таасир тийгизбейт. Экинчи, бул бир аз жогорураак, күлөсүз. Күлгөндө кээ бир алымдар айткандай киндик кыймылдайт дейт. Же болбосо өзүңө өзүң эчтесиң. Бирок бахиктин эмеден айырмасы, кахкахадан айырмасы сыртта турган жаныңдагы адам эчпейт. Жөн эле деп кетесиң. Үн да чыкпайт. Мен болгон силерге түшүндүрүү үчүн айтып жатам да, өзүңө өзүң эчтесиң деп кичине өзүңө өзүң эчтей турганчалык үн чыгат. Бирок жаныңда турган адамга эчтилбейт. Ушундай күлүү намазды бузат, бирок дааратты сындырбайт бул нерсе. Бул нерсе намазды бузат, дааратты сындырбайт, туугандар. Ошо көңүл бурайлы. Андан кийинкиси кахкаха эмне намазды да бузат, дааратты да сындырат. Бул кахкаха жанында турган адам жанадан өзү эчтей турганчалык деңгээлде күлсө, өзү ха-ха деп күлөт, ха-ха деп кичине үн чыкса эле жанындагы адам эчтей турганчалык үн болсо, бул эмне намазды бузуп коет туугандар, Бул намазды бузат. Неге намаз бузат? Анткени бул нерсе намазда тосулган. Экөө тең намазда тосулган. Ошондуктан намазда бул нерселерден сактануу керек. Күлүүдөн сактануу керек. Күлүү негизи эле хуш-хузун кетирет туугандар, Намазда туруп сиз күлө турган болсоңуз, эмне бул хуш-хузун кеткенине себепчи болот. Ошондуктан намазда эч кандай мейли ал дахик болсун, кахках болсун, ушул нерседен баарынан сактаныш керек. Ушул жерде кахкаха намазда дааратты сындыруу үчүн сиз балагатка жеткен бала болушуңуз керек. Адам болуш керек, балагатка жеткен намаз окуучу болуш керек. Анан жаназа намаз болуш. Жаназа эмес намаз. Жаназа намазда күлсө даараты сынбайт, бирок намазы бузулат, кахкахада. Ал эми дахикта болсо, жанындагы адам укпай турган кылып күлө турган болсо, бул адамдын намазы бузулат, бирок даараты сынбайт. Кайра башынан башташ керек болуп намазды. Андан кийинкиси вал амалул касиру била ислахин. Намаздын ичинде намазды оңдоо үчүн эмес, жөндөн жөн эле көбүрөөк амал кылсаңыз, эмне намазыңыз бузулат. Намазды оңдоо үчүн деген кандай? Шарият тараптан рухсат берилген амалдар. Мисалы, өткөнкү сабактарда айтканбыз, намазда туруп жыланды өлтүрсөңүз же чаянды өлтүрсөңүз рухсат деп айтканбыз. Мейли канчалык болбосун. Намазда сапты түздөө үчүн, мечиттерде жамаат менен болуп калсаңыз, сапты түздөө үчүн кадам таштаган рухсат. Бирок кадам таштаган жолун айтканбыз, кандай кылыш керек экенин. Эгерде дааратыңыз сынып калса намаздын ичинен, эгер даарат гана мечиттин территориясына башка жакта эмес болуп, мечиттин зданиясында болуп турган болсо, ошол жерден даарат алып келип, кайра намазды бузбасаңыз рухсат. Даарат алып келгенде эми басасыз, кыбладан буруласыз, даарат аласыз, кыймыл-аракет көп болот да. Булардын бардыгы намазды бузбайт. Булардын бардыгы не себептен бузбайт? Шарият рухсат берген, ушуларды намазды оңдоо үчүн кылсаң болот деп рухсат берген. Баягы айттык, эме саждада турганда, сажда кыла албасаң, бир жолу же эки жолу тейиздеп койсоң, сажда кыла турган жерди, ошолдо да намазыңды бузбайт деп айтканбыз, Ошондой туугандар. Намазды оңдоо үчүн кылынган амал, мейли ал амал көп болсо да, кыймыл-аракет көп болсо, намаз бузбайт. Ал эми намазды оңдоо үчүн болбосо, ал нерсе намаз бузат. Башкача айтканда, жалпак тил менен айтсак, намазды шарият рухсат берген амалдар болсо, ал эмне намазды бузбайт. Шарият рухсат бербеген амалдар болсо, алардын баардыгы намаз бузат. Караңыз. Эми көп амал деп айттык. Бир жолу кылып койсоңуз, же болбосо аз амал кылсаңыз, бул эмне намазыңызды бузбайт туугандар. Мисалы, бир жериңиз кытышып кетти, бир тырнап койдуңуз. Же болбосо телефондон звонок келип калды, кнопкасын басып койдуңуз, чөнтөктө турган жеринен. Чөнтөктө турат экен, мындай кылып басып койдуңуз, мисалы, же болбосо бул жакта турат экен. Же болбосо колуңузда теспи бар эди. Тоскоолчулук жаратып жатат. Не кылдыңыз? Бир мындай кылып бурап койдуңуз сыртка карап. Же болбосо мындай кечип таштап жибердиңиз жергечи. Ушул сыяктуу башка нерселер же эме болду. Көз айнегиңиз бар экен, чөнтөктө. Жерге түшүп кетти. Жерге түшсө бирөө басып алышы мүмкүн да. Ошону эмне кайрадан салып койдуңуз. Түшүп кетип жаткан жерге түшө элек. Мындай болуп турат эди, учу чыгып түшөйүн деп калды. Сиз не кылдыңыз? Кайрадан жайга улар түшпөй койду, субханалла. Кайра жайга андай кылып салып койдуңуз. Мисалычы, бир эле кыймыл да булчу бир эле кыймыл менен. Бул нерселер намазды бузбайт. Эми көп кыймыл менен аз кыймылды кантип айырмалайбыз десе,
Бул боюнча аалымдарыбыздан 5 түрдүү сөз айтылат. Бирок ошонун биз амал кыла турган кайсыл десе, сырттан караган адам сизди намаз окубай жатат деп эле билсе, ошол кыймыл аракетиңизди көрүп, бул намаз окубай эле жатат окшойт десе, ошондой күмөн келсе алга сураш шарт эмес. Сырттан карап туруп эле бул адам чота намаз окубай жатат, көп кыймыл кылып жатат экен десе, ушул нерсе эмне болот? Намазды бузуучу болуп калат. Же башка сөз менен айтканда, bir амалды 3 жолу кылсаңыз, удама кылсаңыз, эмне болот? Намазыңыз бузулат. Башка аалымдар эмне дейт? 2 колду кыймылдатып bir амал кылсаңыз, анда намазыңыз бузулат дейт. Мисалы 2 колду кыймылдаттыңыз. Мисалы топчону мындай кылып bir кол менен чечип койсоңуз, намаз бузулбайт эле. Бирок bir кол менен чече албайсыз. Эми катып калган топчулар бар, ошону 2 кол менен чечтиңиз. Ушундай болсо, намазыңыз бузулат дейт аалымдарыбызчы. Кээ бир аалымдар айтат, жок. Кайсы бир кандай эле амал болбосун, ошол баягы шарият уруксат бербеген амалдар болуп, эме кылсаңыз, максат менен кылсаңыз, бир атайылап кылсаңыз, значит намазыңыз атайылап кылсаңыз, намазыңыз бузулат дейт. Мисалы атайылап топчугундай эле чечип койсоңуз, намазыңыз бузулат деген сыяктуу маани чыгат. Же болбосо, аялыны намазда туруп атайлап шахват менен кармаса, ушунда дагы намазы бузулуп калат, мисалы күйөөсү, Ушул маселелер туугандар. Ушул сыяктуу маселелер. Кысасы кыймыл аракет колдон келгенче кылбаш керек. Биз буга чейин айтып кеткенбиз, эгерде намаздын ичинде сүннөт, мустахаб болгон амалдарды таштап, андан ашыкча бир амалды кылсаңыз, сөзсүз түрдө бир макрухка чөйөсүз, же намазыңыз бузулат туугандар. Ошого калып барат, Ошондон намаздын ичинде ашыкча бир кыймыл аракет, ашыкча бир нерселерди такыр кылбаш керек. Көп кыймыл аракет кылбаш керек, көп нерселерди жасабаш керекчи. Ошол эми кыймыл аракеттерден туугандар, караңыздар. Адам удама 3 кадам таштаса намаз бузулат. Удама. Мейли кадам чоң болсун, кичине болсун айырмасы жок. Удама кыймылдай берсе намаз бузулат. Мисалга путуңузду алдыңыздан, мындай турат дейин, путуңузду алып кытышып кеттиң, мындай могул жакты 3 жолу 4 жолу тырнап жибердиңиз. Же болбосо мындай кылып бир кылып кайрадан ушундай кылып тез кылдыңыз. Же телефон турат деп чөнтөгүңүздү мен көргөзүп берейин да сиздерге удобный болуш үчүн. Мындай турат эди телефончу. Анан звонок келип калды. Өзү неге звонок болуп телефонду өчүрүп коюш керек, эң жакшысы. Келип калды. Анан сиз эмне кылдыңыз? Алдыңызда ким экенин көрүп туруп, басып туруп, намаз бузулуп калды ушунда. Караңыз, көп 2 кол кыймылдады. 2 кол кыймылдабаса эле бул көп болуп кетти. Караңыз, телефон чыгардыңыз, 1 амалбы? Карадыңыз, 2 амалбы? Өчүрдүңүз, мейли 1 кол менен эле болсун, 1 кол менен. 3-үчү амалбы? 4-үчүсү кайра салып жатасыз. Ушул нерсе көп амал, намаз бузулат. Чыңырап калды, эмне кылыш керек? Сразу басып өчүрүп коюш керек, болду. Муну басып өчүрүп коюп, ушул нерсе да макрух туугандар. Болгону бирок эми айла жок да, башка бирөөлөрдүн намазын бузбаш үчүн же болбосо башка бирөөлөрдүн кыжырын келтирбеш үчүн өчүрүш керек. Болбосо намазга чейин өчүрүп коюш керек бул нерсеничи. Намазга чейин өчүрүп коюш керек. Ошол сыяктуу эле дагы башка амалдар. Мисалы, көз айнеңиз түшүп кетейин деди. Аны эмне кылдыңыз? Алып туруп кайрадан салып, анан топчусун кайра кадап койдуңуз, замонун жаап койдуңуз. Намазыңыз бузулуп калат туугандар. Же болбосо ачкени алып туруп, башыңызга тагып, анан кайра улантырып кетип жатасыз. Бул нерселер эмне? Албетте кээ бир нерселерде макрух тахриман болот, бирок көп кыймыл болуп кетсе, бул эмне? Намазды бузуп коюп туугандар. Ошондуктан намазга турганга чейин бардык даярдыктарды кылыш керек. Бардык даярдыктарды көрүп, анан намаз окуган жакшы. Ошондой эле намазда туруп биздеги азыркы болгон кыймыл аракеттерден кандай? Жөндөн жөн эле баягы топусуну түздөй беретчи. Намазда туруп ар бир рекетте ушинтип топусун ойногон адамдар бар. Же болбосо жолугун ойногон эжелер бар. Кээ бирөөлөр кашылана берет монтипчи намазда турганда. Сакалын ойнойт мындай кылып. Ушулардын бардыгы намаз бузуп коет, же болбосо макрух тахриман болот туугандар. Эгер көп кыймыл болуп кетсе, көп жолу ушинтип кашылана берсе, ону кыла берсе намазын бузат. 1-2 жол болсо макрух тахриман күнөөкөр болуп калат, же болбосо жемеленет ал нерсечи. Ошондуктан намазда эмне кылыш? Кээ бир молдокелерибиз деле ошол нерсени кылат. Алар өздөрү билбеген акыбалда, өздөрүгө адат болуп калганда тырнана беретчи, сакалын ойной беретчи, мисалы. Чоң эле молдолор. Даже видеолордо деле ушундай намаз окугандарды карасаңыздар,
ушундай жерлери бар. Сакалын ойной берет. Бул деген сөз ошону кылса болот деген сөз эмес. Ага адат болуп калган. Ал кээ бир себептерден, билбеген себептен же болбосо унутуп калып же ошонун адат болуп калган, өзү кыймылдаганын билбейт. Ушундай кыла беретчи. Ошол кылганы макрух болот туугандар. Эгер көп болуп кетсе, өтө көп болуп кетсе, намаз бузулуп калат. Этият болуш керек ал нерсегечи. Ошондуктан ойной бербеш керек. Эми бир молдоке ушундай кылат экен, кылса боло берет экен деген сөз эмес. Молдокелер деле адашат. Молдокелер деле кээде ката кылат, кээде билбеген акыбалда кылат. Алар деле инсан да, ошондуктан алардын кылганы бизге эме эмес, далил эмес. Кылса болот деген сөз чыкпайт ал нерседенчи. Андан кийинки маселе намазда ватарку фардын мин фараиди била узрин. Эч бир үзүрсүз, эч бир себепсиз эле намаздын фарз болгон амалдарынан бирөөнү таштап койсо, намаз бузулат. Валау тара фаватуху бидуни ихтиярихи. Мейли ошол нерсе өзү каалабаган акыбалда болсо деле. Өзү каалабаган акыбалда болсо деле. Намаздын фарздары деп, намаздын ички фарздарын айтып жатабыз бул жакта туугандар. Намаздын ички фарздары кыраат кылуу, рүкү кылуу, сажда кылуу, акыркы аттахият, кыям, башында калып кетиптир, кыям бар болчу. Анан намаздан өзүнүн каалоосу менен чыгуу. Ушул алтоонун бирөөсү калып кете турган болсо, намазыңыз бузулат. Мисалы, өзүңүз билбеген акыбалда кыраат кылбай жүргөнсүз буга чейин, биз өткөндө деле айтканбыз, кыраат кылганда оозуңуз кыймылдатпастан жөн оюңузда окуп жүргөнсүз. Намаздарыңыз дурус эмес, жараксыз, намаз бузулуп калды. Же болбосо рүкү кыла албай калдыңыз, жыгылып калдыңыз, же болбосо башка бир себептер менен рүкү болбой калды. Мында деле эмне намазыңыз бузулуп калат. Рүкү кылбастан эле сразу саждага өтүп кетсеңиз, намазыңыз жараксыз. Кайрадан кайталаш керек анычы. Караңыздар, кээ бир учурларда кээ бир фарздарды таштоо менен аны туурлап кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жок, ошол намаз, ошол рүкүн ташталуусу менен намаз бүтүп кала турган болсо, намазыңыз жараксыз. Мисалы, жаңа айткандай, рүкүнү кыла албадыңыз, анан сажда кылып ошондо намаз бүтүрүп койсоңуз, намазыңыз жараксыз, кайрадан окуш керек. Бирок рүкүнү кыла албай сажданы кылдыңыз, кийин ошол рүкүнү кылганга кудуретиңиз жетти, же болбосо эстеп кеттиңиз, анан кайрадан кылып бересиз, кайрадан ошону улантырып кетесиз. Эмне болот? Намазыңыз дурус болуп кетет. Бул жерде фарзды толуктоонун жолдору бар, кээ бир учурларда жок. Намаз бүткөнгө чейин, намаздын ичинде салам бергенге чейин намаз толуктасаңыз болот. Бирок жок, салам бергенден кийин жок, кайра башынан окуш керек болуп калат. Мындачы, кайра башынан окуш керек болуп калат. Ушул. Намаздын кайсыл гана фарздары болбосун, мисалы бирөө дайыма рүкү кылбастан эле сажда кылып намаз ушундай болот экен деп жүрө берген. Бирөө мисалы аттахиятка отурбастан эле намаз турган акыбалда эле салам берип жүрө берген. Булар жок, намаз дурус эмес, кайрадан окуп бериш керек бардыгынчы. Валау тара фаватуху бидуни ихтиярихи. Өзү каалабаган акыбалында болуп калса деле, өзү каалабаган акыбалда дедик. Мисалы, намазда отурасыз, намазда отурганда авратыңыз ачылып калды. Авратты жаап окуш шарт эди го, ошол аврат ачылып калды, шамал болду, же болбосо кайсы бир себептен, же балаңыз келип ойноду, же болбосо отурат эдеңиз, балаңыздын үстү шымы булганып калыптыр. Ошол булганган акыбалда келди да сиздин үстүңүзгө отуруп алды. Мисалы калгандачы, же болбосо үстүңүзгө чыгып алды. Мында сиз нажасат менен намаз окуган болуп каласыз да. Же болбосо бирөө чөнтөгүңүзгө келди дагы эмне нажасат кан салып кетти. Же болбосо өзүңүз унутуп калып проба салып алгансыз. Мисалы медиктер болсо көп ушундайлар болуп калат. Медиктер шприцтер мындай нерселер менен жүрөт эмеспи? Ошондо чөнтөктөрдө калып кете турган болсо кан саны мененчи эме болуп калат, намаз жараксыз болуп калышы ыктымал бар. Эгер албетте баягы кандын өлчөмү буза турган даражага жете турган болсо. Ошондой эле баягы эркектер көбүнчө жайдын мезгилинде намаз окуп жатканда арты ачылып калат. Эгерде сиз ушинтип намаз окуп жүргөн болсоңуз, намазыңыз жараксыз. Арты ачылып калды. Рүкүгө барганда, саждага барганда белиңиз ачылып калды. Бел ачылганда эмне 4 манжа, 3 манжа деп айттык беле. Ошондон көбүрөөк болуш керек. Ошонун өлчөмүнчө болуш керек, Неге дегенде бел бул өзүнчө эме да, өзүнчө орган, өзүнчө дене мүчө. Ушул жерлерге этият болуш керек. Андан кийинкиси ва тааммудул хадаси. Да намаздын ичинде намаз бүткөнгө чейин, баягы акыркы аттахиятка отурганга чейин дааратты атайылап сындыра турган болсоңуз, же болбосо атайылап сындыра турган болсоңуз, намазыңыз бузулат. Кайрадан аны улап кеткенге мүмкүнчүлүк жок да. Аны улап кеткенге мүмкүнчүлүк жок. Намазыңыз бузулуп калды, аны кайрадан
башынан баштап оңдошуңуз керек. Дарат алып келип кайрадан оңдошуңуз керек. Мисалы, атайлап уктап, атайлап жел чыгарсаңыз, же болбосо атайлап канатсаңыз бир жериңизде, атайлап куссаңыз, ушундай нерселер болсо намазыңыз бузулат. Муну менен кайрадан барып дарат алып келиш керек. Бирок атайлабастан кокустан болуп кетсечи, мисалы кокустан бир жериңиз канап кетти, же мурдуңуз канап кетти. Эмне кыласыз? Барып улантырсаңыз болот намаздычы. То есть барып дарат алып келип кайрадан улантырсаңыз уруксат бериш шарият. Бирок бул учурда өзүнүн шарттары бар, өзүнүн талаптары бар. Анан намаздын ичинде сүйлөө деп айтпадыкпы? Намаздын ичиндеги сүйлөө да намазды бузат дедик. Ушул нерсе мейли атайлап кылсын, мейли атайлабастан кокустан болсо деле намазды бузат туугандар. Буга кээ бир адамдар намазда уктап калат, билесиздер, Баягы айрыкча эме болгондо, Куран хатымдар болгондо, таравийлерде ушундайлар көп болот. Көп болот эмес, болот кээдечи. Адам чарчап калганда уктап каласыз. Анан кээ бир адамдар уктаганда сүйлөйт. Уктап калып сүйлөсөңүз да намазыңыз бузулат туугандар. Унутуп калып сүйлөп жиберсеңиз да намазыңыз бузулат. Кайра башынан окуш керек бул намаздарды, Кайра башынан окуп бериш талап кылынат бул учурларда. Намаз бузулат деген азыркы айткан маселе ушул. Жарабайт аны оңдоп кеткенгечи, кайрадан башынан оңдоп, кайра башынан намазды окуп беришиңиз керек болот. Ушулар намазды бузуп коюучу амалдардан туугандар. Намазды бузуучу амалдардан ушул. Эми намаз такыр жарабай турган амалдар кандай? Намаздын убагында намаз окубаган бул намаздын шарттары. Намаздын шарттарыны биз жалпылай түрдө 8-ини айтып кеткенбиз туугандар. Бул жакта китебимди ачып алайын. Ай Алла. Намаздын шарттары 8 деп айтканбыз. Ошол 8 шарты азыркы мынау көпчүлүгү намаздын ичиге тиешелүү. Намаздын ичиндеги фарздарга же намаздын ичинде туруп намаз бузуп коюунун өкүмдөрү болчу. Эми намаз такыр жарабайт. Бул шарттарды таппасаңыз, намаздын шарттары жок болсо намазыңыз жарабайт. Ошол шарт болмоюнча. Мисалы, намаздын убактысы. Бирөө багымдатты дайыма күн чыкканда окуйт. Анын намазы каза болуп этибарга алынат. Намазы дурус эмес, мындайча айтканда фарздын өкүмүн аткарып ал күнөөкөр болду адам. Бирок тууругу намазды күн чыккандан кийин окуса деле казанын ордуга өтөт. Неге деген ал ошол күндүн намазын окуп жатат. Албетте ниетине ушул күндүн багымдатын дей турган болсо, же казасын дей турган болсо. Ошондуктан намаз өз убагында окуганга аракет кылыш керек. Кээ бир туугандар мен жумушта иштейм, кечкүнү келип туруп, пешин менен асырды, кеч шамга жакын окуп коём деген болбойт туугандар. Намазды пешин убагында, асырдын убагында, өзүнүн убагында окуш керек туугандар. Ошол көңүл көрүш керек. Убактыларды биз айттык, убактылар кенен-кенен саат, мисалы Кыргызстанда пешин саат 12:40 кирип, саат 5:30-6 чейин болот. Ошончо убакыт 2-4 рекет пешинди окуганга убакыт болбосо уят нерсе ал. Ошондой эле дененин тазалыгы. Сиз бул убакка чейин билбестен эле денеңизде дайыма бир нажас нерселер менен көтөрүп жүрүп намаз окуган болсоңуз, булар эмне? Намазыңыз жараксыз болуп калат. Мисалы, жаңында медиктерге ошо бир нажас нерселерди көтөрүп чөнтөгүңүздө болуп калабы, же бир платочкаңыз каан болуп кеткен, көп каан деп коелу. Ошону чөнтөгкө салып окуп жүргөнсүз дайымачы, намаз жараксыз болуп калат. Ошондуктан баягы биз айтпадык, дененин анан кийинин таза болушу деп айтпадык беле ушул нерсе. Же болбосо денеңизге бир эме жууп калган, дарат өткөзбөй турган же гусул өткөзбөй турган нерселер жууп калган. Намазың жараксыз болуп калышы ыктымал бар. Кийимдин тазалыгы. Кийим боюнча айттык, кийим менен дене экөө окшош эле. Анан намаз окуй турган жердин тазалыгы. Муну да айттык. Аврат жерлерин жабык болушу туугандар. Аврат жерлериңиз ачылып кала турган болсо намаз бузулат намаздын ичиндечи. Бирок ачылганда 3 тасбих айтканчалык болуш керек. Анан ошол денен, ошол ачылган дене мүчөнүн 4төн 1 бөлүгү, алдан аврат болушу талап кылынат. Анан бирөө кыблага карабастан ушул жак кыбла деп окуп жүргөн болсо, мунуку бир аз проблема. Ал кыбласыны тактып алыш керек. Сөзсүз түрдөчү, бирөө ниет кылбастан эле окуп жүргөн болсо, бунун намазы бир аз ката кемчиликтери бар. Ошондуктан ушул намаздын айрыкча фарздарына, сырткы шарттарына, ички фарздарына, ички рукундөрүнө көңүл буруп, жакшылап окуганга аракет кылыш керек туугандар. Иншалла сабагыбызды ушул жерден токтотобуз. Намазды бузуучу амалдар ушулар. Кайра кайталайбыз. Намазды бузуп коюучу амалдар, эгер намаздын шарттарын аткарбасаңыз, намазыңыз дурус эмес. Намазды өзүнүн убактында окуган эмес. Мисалы алганда кээ бир туугандар куптанып окубайт өзүнүн убактысындачы. Шамдан кийин эле жарым сааттан кийин окуйт. Бул туура эмес. Шам менен куптан экөөнүн ортосунда 1 сааттан көрө убакыт бар.
Эми бул албетте баягы убакытка жай жазга карата алмашып турат эмесчи, бирок жарым саат болбойт да эч качанчы. Дайыма 1 сааттын айланасында убакыт болуп турат. Ошондуктан куптануу убактысын өзүнүн убактысы киргенден кийин окуш керек болгондар. Буга көңүл бурайлы, э. Ошондой эле башка шарттар. Андан кийин намаздын ичинде бир сырттагы адам болсун, мейли сырттагы, азыр адам эмес, роботтор бар. Роботторго кара сүйлөсөңүз да, байланышсаңыз да, сырттагы адам менен же адамдын өкүмүндө же жаныбар деп коелу. Жаныбарга чу, кет, ош, куш дедиңиз, мисалычы, намазда туруп, намазыңыз бузулат. Ошондой эле робот азыр телефондор бар, Siri бар, позвони на отцу деп койсоңуз деле намаз ичинде туруп, же болбосо Siri позвони деп, же болбосо буга чейин айтып коюңуз, мен намазда сага фит деймин, ошондо сен ушундай кыласың деп, сага намазда туруп фит дедиңиз, же бир сөз айттыңыз. Ошондой кылсаңыз да намазыңыз бузулат, э. Жана башка ушундай сырттагы намаздын ичинде туруп, намазда бир гана Аллах менен байланыш керек. Намазда Аллахтан башка ким болбосун, адам болсун, айбан болсун, робот болсун, машина болсун, же шайтан болсун, же жин болсун, алар менен байланыштагы дагы эмне, же периште болсун, айырмасы жок, байланыштагы эми намазыңыз бузулат. Байланыштын кайсы түрү болсун, сөз менен болсун, кыймыл аракет менен болсун, э. Ошого көңүл бурайлычы. Кыймыл аракетте туруп кээ бир нерселерди амак кылган айтпай эле коелу, кыскасы эме кылбаш керек, байланышпаш керек эч ким мененчи. Андан кийин аддохик. Намазда эч ким укпай турганчалык кылып күлсөңүз, табассум эмес, күлсөңүз өзүңүз эле угасыз, ушундай намазыңыз бузулат. Намаздын ичинде көп кыймыл аракет, көп амал жасоо, көп кыймыл аракет кылуу намазды бузат. Кандай гана кыймыл аракет? Баш менен кыймылдайсыз, бут менен кыймылдайсызбы, колдоруңуз менен кыймылдайсызбы, айырмасы жок. Дене мүчө көрүнө турган дене мүчө менен кыймыл аракет кылсаңыз, эми намазыңыз бузулат. Андан кийин намаздын ичинде фарз болгон амалдардын бирөөсүн таштап койсоңуз да намазыңыз бузулат. Же болбосо шарттардын бирөөсү жок болуп калса да намазыңыз бузулат, э. Мисалга алганда, шарттардын баардыгы эмес, кээ бирөөлөрү албетте даратыңыз сынып калса, же авратыңыз ачылып калса, же болбосо бир нажас тийсе, багымдатта намаздын убактысы чыгып кетсе, мисалга алгандачы, кыбладан башка жака бурулуп кеттиңиз, көкүрөгүңүз бурулуп кетсе кыбладан, ушундай учурларда намаз бузулуп калат. Андан кийин намаздын ичинде ат-тахиятты, акыркы ат-тахиятты окуганга чейин атайлап дара сындырсаңыз да намазыңыз бузулат. Туугандар, ушул биздин намазымды оңдойм деген курска каталган сабагыбыз ушул болду. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ушун менен намазды сабакты жыйынтыктайбыз, туугандар. Эгер суроолор болсо айтсаңыздар болот, болбосо жыйынтыктадык.